Бактык калкы. Өткөн жума акыркы сиздер менен көрүшкөндөн бери бир жумадай өтүп кетти окшойт. Сагындык сиздерди. Бүгүн 30 март. Биздин Биробиджанда -8 градус болуп кичине үшүп атабыз. Ошентсе да бүгүн достор менен мындай ысык чай ичип кичине көңүлдөрдү жылыталы деп чечтик. Анан ал ортодо көп жаңылыктар болуп кетти окшойт. Кичине достордон билели, мен деле кабарлардан артта калдым. Анда эмесе, эмне жаңылыктар? Эми жаңылык көп Башта. окумуш жаңылыктар. Кыргызстанга Тимати барып кеттир, бекер бургер таратып. Ошого Максат Андашев деген жигит жазып атат. Тимати дейт, не хочешь стать президентом МКР? Сейчас самое время. Будем жить по-черному, поедая бургеры и слушая гангста-рэп. Аны Иса Разаков деген толуктап атат. Бияк кичине религиозныйраак экен, неме дейт. Бүгүнкү үммөттүн акыбалы. Бишкек Тимати бекер токоч деп 20 000 деген кишинин токошко кырылышып аткан сүрөтүн чыгарып коюптур. Эми бул жерде сүйүнсө болот да, тиги үммөт жөн эле тиги саясатчылардын артынан чогуу көнүп калган жаны тияка барганда саясатчылар эмне берет тиги мындай баягы митингтерге барсаңчы? Эчтеке эле бербейт, эми кээде баягы шайлоонун астына кичине бирдеме берип калышы мүмкүн, чисто баягы ыраазычылык катарычы. Эчтеке күтүүсү жок, эч кандай мындай тиги кызыкчылыгы жок деп айтайын. А бирок тиги Тимати өзү биринчиден диний жолдо жүргөн киши да, ал киши таксырдаган сакалдары дегендейчи. Азыркы диний модага туура жүрөт. Анан менин угушумча тиги бургерлеримдеги эттер жаган халал дейт. Анан ал жагы Кыргызстандагы халал. Биздин Биробиджандагы кошерный салтка деле туура келет экен, ал жагынан мен колдойм. Бул кыргыз элим деле негизи туура жолдо экен. Кандай дедиңер? Эми ар кандай, мисалы бул жакта Аделаида Фаби дейт. Адель Аида Фаби. Уровень нашего патриотизма деп туруп Баткендин сүрөтүн, Баткенде болгон немени имел в виду. Жана чек ара окуяларында. Якутиядагы Чыр-Чатакта ошондо эч ким жок. Эч ким жок. Сүрөттөрдөчү, площадьта. Бесплатный гамбургерде бык-бурдай толгон тогой киши да. Анда мындай кылалы, бул проблеманы чечип коюш оңой эле экен да. Мисалы үчүн чек арада бир нерсе болуп атса, Тиматини чакырабыз ошол жерге келип концерт коюп беребиз. Бургер ала келип, Бургер бекер тараталы депчи, анан ошончо эле баарыбыз барып калабыз. Якутияны кантип жек Ай ишер кеттикпи деле. Баса байкасаңыздар керек, өткөн жумада мындай жигиттердин арасында бир ачкиси жок жигит болуп калыптыр, анан өзүн жаман сезип бүгүн келгиси келбей калды, баягы интеллигенциянын арасында депчи. Анан биз деле туура эле көрдүк негизи. Чүбүстөн ачык экенбиз чын эле. Туура жолдо экен ал жигитчи. Өзү эле түшүнбөйт да. Ошол могул Тиматинин бургерине келген 20 000 киши келди деп атат да. Ошону көрүп бир чети ич ооруйт экен да, аябай элечи. Көп жабасаң ооруйт да. Мындай чечиш керек экен. Бесплатный деп аябай көп. Жөрөп келип кетсе керек. Эми негизи ал жерге бирок Тимати деле сыймыктанса болот да. Аяка негизи мектеп окуучулары барчу эмес беле. Бизде болсо чоң эле кишилер, депутаттар, фракциянын лидерлери барды. Тимати ошол жерден ал кишилерди көрүп алып, сыймыктанып, толкунданып, көзүнө жаш алып, аябай чоң эмоциялар менен келбеди. Келип туруп эле Путинге айтты эле, ал жөнөдү. Ал гангстер этмесе орто жолдо Манасатие жаздырды ошол жерде. Бияқта Ирис Бексултанов деген жазып атты. Эмечи дейт. Дагы эле жазып атабы. Бургер жегени дейт. Барбай койдум эле, эч нерсе болбойбу, я десе, комментарийда Айзада Мамбетова жасап, кысыр калып баля болбоңуз эми дейт. Ошо кызыр калчудай болуп өлө барды, бирок тыгылат. Анан эме төбөлөндүдө калгандар да болду да, бир четичи. Ошо организаторлор ошолордун ойлонбой калыптыр да. Эми бир чети баягы биз күлүп атабыз, бирок мунун сыймыктанчу да тарабы бар да. Путин ака өзү да барып калыптыр, ал киши деле жөн эле ары бери жүрө бербейт да, жүрө берет. Жүрө берсе керек. Ал кишинин жүргөн жери жок. Барбаган жери алган жок. Барбаган жери калган жок. Баса тиги жанагы лимузинин айдап эле алып барыптыр дейт го. Кантип алып барды экен ошону?
самолет менен барса алар да. Анан кайра алып кетип калды. Алып кетет. Ошону эле бизге калтырып койсо негизи экономикабыз бир топ бутка туруп алмак болуш керек экен. Президенттери ташып атыппы. Эме жок болот да. Суроо дегендей. Баса, дагы мындай бир окуя болуп атат. Мисалы, бир жактан а киши келип биздин өлкөдө бир дүңгүрөдү дейли. Болгон жаңылыктардын платформасы ошол окуялар менен толуп калды. Бирок жогоруда Россиянын алдында ошо Россиядан эмип турган бир ооз бар, Казакстандын. Анан ошол эмгендерин кайра ылдый жакка өткөрүп берип турган түштүк жагы бар дейли да. Ошо түштүк жагы запор болуп калып тургучу да. Кайсы? Казакстан. Ой, кечирип коюңуздар. Назарбайжан тиги жаап салыптырбыз чек арасындагы өткөрөбүз. Кыргызстандын Силер кыргыз бир туугандарыбыз, силерди аябай жакшы көрөбүз, бирок эмнегедир ушундай силер баягы чоң көптөгөн миллиарддык проекттерге кол коюп атканда эле эмнегедир мен ушинтип чек ара жапкым келе берет. Же президентиңер ал нерсе менен чек ара жапкым келе берет. Же бул бизге тиешеси жок, өзүлөрүнүн президенти алмашканына байланыштуу чек ара баягы автоматтуу түрдө жабылып кетти. Эми ошол жагын кандай дейсиңер? Менин оюмча Кыргызстандан дагы бир көтөрүлүшкө акча кирип кетпесин деди го дейм. Атын өзгөртүлгөндөн кийин анча мынча кипиш көтөрбөйдү да, анан кой деп аркамды жаап коеюн деди. Запланированный запал. Организм өзүнөн өзү кыйналып Тиматин бургерин жеп алып дагы. Жебей калыппы, көбүрөөк жеп алышкан окуй. Тимати кетип барат, Казакстанга тийген эмес беле? Жок. Анда эмнеге запор болот экен? Айтор иши кылып баягы айтар сөзүбүз бар дегенде казактар бир туугандарыбыз, биз Чыңгыз атабыз менен Муктар атабыздын бири-бирине айткан сөздөрү бар. Анан биз антип бири-бирибизге кас болбой дос болушубуз керек дегендечи. Бири-бирибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Анан сыймык демекчи, сен бир жанагы жаңылык айтып атпадың беле? Сыймыктанчу дагы сонун жаңылык болуп атат да, бизде кыргыз элине ар дайым кызмат кылып, элибиздин желегин, намысын коргоп жүргөн уулдарыбыз бар. Эр азаматтардан бири. Эр азамат. Аты да накта кыргызча деп кой. Атына заты жарашкан Максим деген. Фамилиясы тааныш угулуп атат го киши. Максим Бакиев атаңдын баласы болчу дегенде президенттин баласы болчу. Ол бардык элдин баласы да, элдик бала деген ушунда, элдин ырыскысын баарын ушул бала жеген. Мен эстедим бул жаңылыктычы, баягы биздин ата бабабыздан калган салттуу баягы көк бөрү деген оюндарыбыз бар, ак ордо деген оюндарыбыз бар, түрлүү оюндарыбыз бар дегендейчи. Анан ошолордун бирөөнү эл аралык аренада желбиретип дейли, баягы атын чыгарып jiu-jitsu деген спорт түрү боюнча биринчилик тутуп алыптырбы? Назар Ньюс деген сайт жазып атат. Максим Бакиев Лондондо jiu-jitsu боюнча алтын медалды жеңип алыптыр. Алтын медалды алтындан өзү эле жасатып алды да. Эмнегедир ошо жигитчи, ошол байкебиз. Жок, алтын медалдын көлөмү грузовой машинада келди. Ошон үчүн утуп алса керек э, болбосо жок болуш керек. Биздин алтындарды ошол жакка барып эмне кыларын билбей медал жасап жалгыз катыш. Жок, аны легализовать этишти, билбей алтын медал үйүнө чогултатты. А кишинин банктары деле бар да, баягы легализация кылгандын жолу бирок жакшы экен, аябай оригиналдуу жол экен. Андан дагы жакшы жаңылык бар. Куттуктагандан башка деле эчтеке калбайт экен. Молодец, азаматсың, сыймыктанабыз сен менен. Анан баягы Улуу Британияда барып бир футболдук клубду сатып алып, ошону эң чоң баягы премьер лигага чейин көтөрүп дегендейчи. Эми баягы кантип деле бир кыргыздын өкүлү дейли, ошол жака барып бир жана кылып атса, бир ийгиликке жетип атса, сыймыктанбай койбой деп аткансың. Бирок эмнегедир ошол жигит туура эмес нерселер тандап алат окшойт, мындай кыргыздарды сыймыктандырчу жолдорду туура эмес тандап алып атабы, же кандай иши бар? Жарым кыргыздар. Jiu-jitsuдан деле мейли, эмне болсо да иши кылып алтын медаль ала берсин, иши бизге тиишпесин, Дагы бир жаңылык бар экен. Москвада
Ташиев менен Бабанов экөө сүрөткө түшкөн экен. Аны элдин баары талкуулап атат. Мадумаров тартыптыр ушу сүрөттү депчи. А кишинин анда мындай баягы журналистикалык тажрыйбасы бар, тартканды билет окшойт. Аябай романтика жакшы чыгыптыр, кандай дейсиңер? Кылыч Шанаев жасап атпайбы? Парламентке кайра чогуу барат көрүнөт дейт. Ташиев өзү ким менен Жээнбеков же Бабанов дейт. Эмнеси болсо да кызыктын баары алдыда көрүнөт дейт. Максим Баткенский жазат. Эх, кардын жоктугай, Бабанов, Ташиев болуп, Фейсбукта урушкандар эмне кылып жатасыңар? Бетиңер кызарып жатабы? Ажап болсун дейт. Ажап болсун дейт. Жактан го дейм. Өз үстүнө бир жандан окшойт алдыда. Максим Баткенский ажап болсун деп туруп, каяктын жигити болду экен деп койсун. Комментариялардын уксаары мынтип атат бирөө. Достор сүрөткө түшкүчө койлорун каршыгыр уруп кетпесе болду дейт. Ти немени айтып атат го дейм. Биздин власть уруп кетпесе болду дейт. Бирөө өзү айтып атат. Хакуна Матата уланууда дейт. Ал эмне Хакуна Матата? Хакуна Матата жанагы тулурматтуу жаныбарлардын мультфильми болуш керек, Уолт Диснейдинчи. Жанагы Тимон менен Пумба. Тимону кимиси Пумбасын сокот ошондо. Тимон менен Пумбага салыштырган турбайбы ошону? Айтылуу. Артка жылдырсаң калды. Бул Пумба экен, а? Бул Тимон экен. Хакуна Мататабы? Эми саясат кимдерди гана достоштурбайт, а? Айтор, чөтө акыркы убактарда мен мындай кекештене баштадым, эмне кылсак болот? Же жаздын келгендигиненби, мындай жалбырактарды көрүп толкунданып атамбы? Жок, эгер кекештенип атсаң, депутаттыкка койушуң керек да, андачы. Же эртеңден чуркаш керек. Жок, депутаттыкка койсоң, ошо кекештенген депутаттар аябай хайп болуп атат да. Кайсы жанагы Көп сүйлөгөндөр эмеспи? Көп сүйлөгөндөр эмес, маселе чечкендер эмес, мыйзам жазгандар эмес, кекештенип койсоң эле эл тааныйт. депутат болгондо эмне артыкчылыгы бар? Мен тиги мисалы үчүн ошо кекештик маселемди чечип алайын деп, бул жума кекештенсем, эмки жума кекештенбей калышым керек эле да, негизичи. Бирок Сен бул элексиң да. болгондой ошо. Бирок болгондор деле уланып атат го, улам эле кеңешчилер. Жок, улам баягы мурда айтылып жүргөн сөздөргө көнүп каласың, анан жаңы термин пайда болсо эле кайра эле кекештенип каласың. Сырттан келген термин болуп калса эле кайра эле кекештенбей. Ошол терминдер бизге келбей эле койсун, Кудай сакчасын, кекеш болсок боло берели дегендей. Эмне дейт дагы? Дагы эмне жаңылык бар экен дейсиңби? Атамбаев Аман Асанович деген жазып атат. Атамбаев, Мадумаров, Бабанов үчөө бириксе, Шарипович өз эле бийликти тапшырып берет эле. Анан өңкө Ажо Адаханды премьер кылат элек дейт. Бул эми бир эле Аман Асановичтин ою окшойт, буларга оюңар кандай? Бирок немесин окуп коеюн, комментарияларын, Аша менен Бабанды Кылыч Тургунбеков жазат. Менин сөзүм эмес. Кылыч Тургунбеков жазат. Аша менен Бабанды өзүнө бирин президент, бирин премьер кылып ал. Өзүңө дейт, анан билесиң, артыңа суу куйганда дейт. Кандай десем баягы, Самат мисалы үчүн сен машина айдайсың, сен рулга отурдуң дейли. Анан артыңа бирөө келип алып, мен рулду алам десечи, экөөлөп, үчөөлөп десек деле бересиңби? Бирок сен бери берет болсуң. Кыз жигитине айтат экен, эртең үйгө келсең, эч ким жок болот депчи. Анан бала эртеси барса, үйүндө чын эле эч ким жок экен. Bir toптон кийинчиден го. Ошон үчүн көрүүчүлөргө айтып коеюн, үйдө эч ким жок болот дегенде тактабаш керек да. Чында эле үйүндө эч ким жок болуп калышы. Эч ким жок болобу деп. Менин ойлорумда кекештене баштады окшойт. Дагы эмне жаңылык бар экен айтып коюшчу. Ошо негизи жанагы Казакстан боюнча биздин ишкер дүйнөсү негизи аябай эле неметип атат окшойт, кандай айтсам, толкунданып атат.
нерсе биздин бажы биримдигинин өлкөлөрүнүн бири бирине кылган мындай мамилеси туугандыкка жатпайт го. Туугандыкка жатпайт, бирок саясатка жата берет экен да. Саясатка баары жагып жатып атпайбы? Кандай Жатпачунун баары жатып атпайбы саясат дегенде? Мына көрдүң? Саясат. Кстати, Путин Кыргызстан Сайбай сат. Түрлүү саттар кайра эле кетет окшойт да. Путин Кыргызстанга барганда Жээнбековдун чыгып сүйлөй турган трибунадагы сөзүнүн катасын көрдүңөр да? Орфография тамам. Российский Федерация и деп бул кошомат кылып жазып койгонбу же жаңылыш кылышканбы? Албетте, мындай кантип ушундай немеде жаңы атайын баягы и деп созуп атат да, бизде баягы деп фольклорда баягы өмүрдөгү деп ошондой федерация деп атат да. Кызыл гүл деген. Кызыл гүл жайнап аткан окшойт, биякта да жазып аткан кишичи. Же жазган кишиге жаз келген окшойт эрте эле. Бизде бир Абиджанда Илим министринин орун базары ката эмес деп атпайбы? Ал жөн эле бир буква ашып калган. Кимдин орун басып атыптыр? Илим министринин орун базары аны ката эмес экен дейт. Ал жөн эле ордун басып алган окшойт. Бир и жөн эле кошулуп калыптыр да. То есть ал ката эмес экен. Эгер и ортосуна түшүп калган болсо, ката болмок экен да. Аягына дагы бир и кошулуп калса, ал ката эмес экен. Көрдүңөрбү? Илим деген бизде министр Эми бар болсо, ошонун ордун басып алган киши ошентип аткан болсо, анда албетте аныкы чын да. Биз аны менен талаша албайбыз. Мага демектен 5 үй жазса да туура болуш керек. Ошо жанагы эле созуп атса керек атайын фольклорго туура келтирипчи. Не дейсиз? Бизде да кошоматчылар көбөйдү да. И деп созуп. Туура айтасыз. Туура айтасыз. Сиз постоянно туура айтасыз негизи. Кстати, дагы бир жаңылык. Казахстанцам дейт, перизат деген кыз жазат. Казахстанцам добавят к фамилии приставку Нур дейт. Шуна? Ооба. Девич болбойт экен эми уже все. Аягыбы? Адылгазиев Азамат эмес, Азамат Адылгазы Нур болот экен да ошондо. Самат ким эле? Бакыттай Нурбу. Бакытай Нур болот экен да. Туура жолдо. Надеюсь, Кыргызстандын политикасы антпайт да? Бизге ал өтпөй эле койсо жакшы эле болмок, а? Жок, бизде эле Нур деген да. Биздики деле болуп калмак экен. Жок, биздики Соо болуп калат экен. сор болуп калабы? Соор болуп калат. Соор болуп. Коям, биз Кыргызстанга кошпой эле баланы, Бизге жарашпайт. Туура келбей калды. Эмки президент болсо, атына карап туруп анан неме кылайлы. Приставка кошо алабыз. Нур деген тигилердики жакшы болуп атпайбы? Нур болуп. Жок, улуусу жакшы эле болот. Соор болуп калсын. Мындай дагы бир нерсе болуп атат. Биз жүргөн Кыргызстанда дейли. Чет өлкөлөрдөн өтө көп суммада акчалар келип турат. Өзүбүздүн уул жигиттер, уул кыздарыбызды биз атайла бошояка жиберебиз. Аяка жиберсек эле элдер чөнтөгүнө акча салып коет экен. Алар анда ал акча чөнтөгүнө батпай эле Кыргызстанга кете берет да бизде. Баягы ошондой бир бар эмеспи циркуляция. Анан ал аз келгенсип тиги Орусиянын падышасы Путин дагы толтура акча берип салып турган. Кыргызстангабы? Не кереги бар эле дейм да. Бизге акчанын не кереги бар? Өзүбүздө жетиштүү турса, тиги мигранттар келип атса анан үстүнө Тамакты Тимати берип атса деп тамакты бекер. Тимати берип атса. Бизде мындай экономика жаз келип көтөрүлүп атса. Анан Казакстан границаны жаап атса, мындай акча алганда мындай намыстанып кеттим мен. Жыйтап эле акча көп болуп атса анан кереги жок эле нерсе болуш керек, а? Жок, ал акчаны мындай бекер берген жок да. Бекер Ат менен тайган сатып албады бизде. Ат менен тайган? Таза кыргыз тайган сатып алды да. белек кылды. Белек кылды деген. Ошон бирөө жазып чыкты. Ошондо Канча деген киши тайган болуп калсак да атат деп. Шундан көрө тайган болуп эле төрөлүп калбай деп чыкты го. Тайдырып коюшпат эле да. Зато кандай тайган болмок? Путиндин үйүндө эч жумуш кылбайт, эртең менен кечинде түштө тамак. Сен да тайган болгуң келип кетет го. Эми Путиндин колуна түшкөн тайгандар ошондой да. Бизде айылдагы тайгандар Кийик колап жүрүп чубоңчу. Жайкысын кийик колайт, кышкысын курсак ачып, кичинекей балдарды колайт эшиктен.
кажерге отура калат деп. Чүр жармалайчы. Кайсы карга отура калат. Тайган бул эле болой. Элдин баары эле бизге акча бере берет. Кариттин багынан эмес, агынан эмес, багынан деген. Кытай акчасын берип атат, орустар акчасын берип атат, түрктөр акчасын берип атат. Биз мындай өтө эмне берешендин тескериси кандай алашан болуп калабыз. Алашан элбиз. Чаман алашан деп окшойбуз. Кызы жана кара тайган таалайын тапты да. Таалайлуу тайган экен. Көрүшүбүз. Мен бир нерсени түшүнбөйт да, бал тайган негизи кыргызча эле түшүнгөн кишиге мындай кыргызча командаларды бериш керек дегендечи, кишиге дебем, тиги тайгангачы. Анан Путин бияка келип ага фас десе, тиги түшүнбөй турса, лежать десе түшүнбөй турса, анан кандай болуп калат? Анда Тилчи алып переводчик алат болуш. Жана биздин орун басарды ошого жибериш керек тиги немеге бонус катарычы. Федерации деп жазган кишиби Ошону бонус кылып бергиле. которуп берип турсун. Тайганга. Как раз уровень тайганга. Мен түшүндүм, эмне эле тиги Путин барып алып биздин аскерге жана кыргызча салам берип атат депчи. Аскер салам деп турган. Ошол жана тайган менен түшүнүштүн биринчи кадамдары окшойт. Тайган салам дегенде Биринчи аскерлерге айтып көрөйүн деппи. Булар түшүнсө демек тайган точно түшүнөт деппи. Эми тайган деле киши да аны албай кыштырчы, бирөөнүн баласы да дейсиң. тайган аябай бактылуу киши азыр. Ай, бордус келди. Тайган Нур дечи. Тайган Нур болот да, эми точно. Мына Тиматинин эмеси боюнча. Баса, силерге бир грамматикалык суроо, орфографиялык суроо. Көрүүчүлөргө да суроо, бүгүн талкуу болду да. Канча миллиард долларлык Кыргызстанга иши акча берилиптир? 6 миллиард деп уктум да. 6 миллиард долларлыкпы же 6 миллиард доллардыкпы? 6 миллиард доллар. Эми 6 миллиард албай. Фейсбукта күркүрөгөндөрдүн орфографиясын текшерели 6 дегенде. миллиард доллар. Кандай? 6 миллиард долларлыкпы же 6 миллиард доллардык белек берилдиби? 6 миллиард долларлыкпы, дыкпы. Главное, сумма болуп атпайбы? Акча келе берсе болду депчи. Тайгандар кете берсе. Лык деп анан дык дейсип депутаттар талашып андан да жок каласың. Биздин ишкерлерде анда жаңы бир багыт пайда болуптур да, мындан кийин тайган чарбасы дегендей. Азыр чарбабыз тегиле бар эле, анан тайган. Азыр Кыргызстанда ишкерлер тайган өндүрүп Россияга сатабыз деп атышат да. Эми бирок баары тең эле жана анча көп суммага кете береби? Же кандай? Эми тайгандын немесине жараша болсо керек. Эми ошол Ниет бейилине жасалып жана питбул анан чихуахуа эле ошолордун эле пайда зыяны жок эле өтөт атпайбы? Мопс, сопс. Биздин тайгандарга жакшылап чистокровный кылып өстүрсө, буюрса келечекте Кыргызстандын экономикасын тайган менен көтөрүп койсок болот. Мисалы Путин алды, Путинден дагы бирөөсү алышы мүмкүн да. Мисалы бизде президент мэр салса, бир класстагы анан жардамчылар да мэр салат да. орун басарлар. Орун басарлар. Россиянын олигархтары дагы ага кошомат кылып, тигинин Путиндин тайганы жалгыз ээликпесин, дүүлүкпөсүн деп да андай ургач тайгандарды алабы деген үмүт. Биздин азыр ошо чет жактагы жаштардын Биробиджанда тренд аябай көбөйүптүр. Жерге жата алган жолдо кетип барат. Лифтте жата алган, Макдональдста тамак көтөрүп барат, ыргы тийген кыздар. Макдональдстан туура эле кылып атыптыр. Ким дейт эми? Ыргы тийген кыздар азыр Инстаграмдан ар бир постуна 3000ден алып жылдыз болуп атыптыр. Ошону ошобуз чалып жоксун. Сен деле алып ыргы тийсең болот, сен деле колуңан келет. Сен деле полго жатып алсаң болот. Мен полго жатам. Мен просто эч ким тартпайт да. Тартам мен. Сен главный жат. Анан
жагын тест койсун. Эми ошо Үч мен жарым. ойлоп атам да ошо жатып алгандар көбөйүп кетсек, тигин актуальность терайт этип кичине жаштарга көңүл бөлбөй калабы депчи. Анда ал мекендешибиздин жолуна биз эме койбой эле коелу, таш койбой эле коелу, өркүндөй берсин, өсө берсин. Жок, ал наоборот токтотуш керек болуп атпайбы? Элдин жаштардын көңүлүн баарын ошол жака бурбайчы. Мен Азамат жата айтып атат, баарыбыз жатпылай калалы деп ары жаккачы.